Азыр президент келип кеткенден кийинки жагдайлар жөнүндө бир аз сүйлөшөлү. Эл эмне үчүн президентке өз проблемаларын айтты. Анын биринчи себеби ушул жергиликтүү башкармалык, жергиликтүү бийликтер өз иштерин өз убагында кылбаганы үчүн, адамдарды укпаганы үчүн, өз убагында ошо иштерди аткарбаганы үчүн ошондой бир толтура болгон адамдар очередь алып, жада калса президентке ошо жакта дагы проблемасын айта албаган учур болду. Президент кеткенден кийинки жагдайды айтып берейин. Ошол эле эски система. Урматтуу президент, мына тегерегиңиздеги жетекчилер сизди алдап атат. Анткени булар проблемаларды укпайт. Укса дагы угуп эле коет. Чечилбейт ал проблемалар. Алардан бири азыр губернаторду ошол губернаторга кирип 5 минутта сүйлөшүү үчүн 5-6 саат очередте туруп, кирип арыз муунун айткан дагы губернаторду кылган мамилесин көргөзөм да. Көрсөңүздөр шок болосуңар. Мындай губернаторлор же болбосо мэриядагы мэрлер, акимдер же болбосо айыл башчылары, айыл өкмөттөр силер элдердин көйгөйүнө ушинтип мамиле жасасаңар, дагы 5 жылдан кийин президент келсе, дагы 5 жылдан кийин дагы ошондой топ келген адамдар проблемасы менен президентке гана кайрылат. Болбосо ачык айткыла, биз эчтекени чече албайбыз, эч кайсы көйгөйүңөрдү укпайбыз, эч кайсы көйгөйүңөргө жардам бербейбиз. Кандай маселеңер болсо Бишкекке, Ак үйгө баргыла дегиле. Элдер ошол жака кайрылсын. Силерге ишеним артып, силерге көйгөйүн айтам деп жазылып коюп, аны бир жума күтүп, 5 саат сиздин эшигиңиздин астында жалдырап туруп, сизге кирип 5 минутта сизди тил угуп чыккандан көрө президентке барып арыз муунун айтканы жакшы.